Бабам Кудайбердиев Канзаман улуу ата мекендик согуштун ардагери болгон. Бабам 1921-жылы азыркы Баткен облусунун Голбо айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 1942-жылы август айында экинчи дүйнөлүк согуш күчөп турган мезгилде советтик армиянын катарына чакырылган. Забайкальский аскердик округунун чек-арачылар аскеринде кызмат өтөгөн. Согуштан бошотулган жерлерге ички тартипти орнотуп, чек-араны бекемдеп, немецтик фашисттик армияга сатылган чыккынчылардын бардыгын кармап, жазалоого катышкан. 1947-жылы Молдавияга чейин барып, кызмат өтөгөн. 1947-1949 жылдарына чейин Закавказье чек-арасына келген. Андан соң Грузия менен Турциянын чек-арасында 2 жыл чек-арачы болгон. Советтик армиянын катарында 7 жыл татыктуу кызмат өтөп, 1949-жылы март айында өз мекенине кайткан. Ошол эле жылы Сүлүктүү шахта башкармалыгынын Подкос участкасына жумушчу болуп ишке орношуп, 1954-жылга чейин иштеген. Андан кийин Тала бригадиринин башчысы болуп шайланган. 1981-жылы пенсияга чыгып, Айкөл айылынын Аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп, коомдук башкарууда иштеген. Өз элине, жерине татыктуу кызмат өтөгөн бабам Кудайбердиев Канзаман 1996-жылы август айында жарык дүйнө менен кош айтышкан. Мен жашаган көчө Канзаман ата көчөсү менин бабамдын наамына коюлган. Биз бабабыз менен сыймыктанабыз жана эч качан унутпайбыз. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт.